Бүгін Қырғыз-Моңғол мамилелер үшін өзгөчө күн. Өлкөбүзгө биринчи жолу мамлекеттик сапар менен келген Монголиянын президенти, менин кымбаттуу досум, урматтуу Ухнаагийн Хурэлсик мырзанын Кыргыз Республикасында терең урматтоо жана жылуу маанай менен тосуп алып жатабыз. Мамилелерибиздин тарыхындагы бул маанилүү окуя биздин достук байланыштарды чыңдоого умтулганыбызды далилдейт. Кыргызстан менен Монголиянын элдерин тамыры терең тарыхый жана маданий алакалар, жалпы көчмөндөрдүн салттары жана руханий баалуулуктары байланыштырып турат. Алар биздин мамилелерибиздин мүнөзүн аныктайт. Акыркы жылдары биздин эки тараптуу кызматташтыгыбыз сапаттык жактан жаңы динамикага ээ болду. Мында өз ара ишеним, урмат сый жана колдоо биринчи кезекте турат. Бүгүн урматтуу Монголиянын президенти менен биздин сүйлөшүүлөрүбүз ачык, достук маанайда жана конструктивдүү мүнөздө өткөнүн канааттануу менен белгилегим келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык мүнөздөгү маселелердин кеңири багыттары боюнча ар тараптуу пикир алмашуулар болду. Урматтуу Хурэлсик мырза экөөбүз маанилүү документке Кыргыз Республикасы менен Монголиянын ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктү түзүү боюнча биргелешкен декларацияга кол койдук. Ушуну менен бүгүн бекем достукка негизделген кызматташтыгыбыз ар тараптуу өнөктөштүккө багыт алды десек болот. Жогорку жана эң жогорку деңгээлдердеги үзгүлтүксүз байланыштардын парламенттер жана ведомство аралык кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленди. Биз эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн маанилүү механизми катары парламенттер аралык диалогту ар тараптан өнүктүрүүнү макулдаштык. Экономикалык байланыштарды жигердендирүү, өз ара соода жүгүртүүнү көбөйтүү, бизнес жана инвестиция үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча толук түшүнүшүүгө жетиштик. Айкын натыйжаларга жетишүү үчүн бул сапардын алкагында биздин компаниялар Кыргыз-Моңгол бизнес форумундагы өткөрүшөт. Соода экономикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү үчүн олуттуу дарамет бар экенин белгиленип, ишкерлер менен өлкөлөрүбүздүн региондорунун ортосунда түз бизнес байланыштарды кеңейтүү зарылчылыгын дагы баса белгиледик. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө аймактык транспорттук байланыштарды кеңейтүү жана логистикалык өз ара аракеттенүүнүн келечеги тууралуу, анын ичинде транспорттук коридорлорду пайдалануу маселелери талкууланды. Мамлекеттерибиздин катышуусу менен атаандаштыкка жөндөмдүү жаңы эл аралык транспорттук коридорлорду түзүү эң маанилүү милдеттердин бири деп аныкталды. Тоо кен тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө эки тарап тең кызыктар экенибиз белгиленди. Кендерди казып алуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууда алдыңкы тажрыйбаны алмашуу маселелери дагы каралды. Маданий гуманитарлык чөйрөдө, анын ичинде билим берүү, илим жана туризм тармагында кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар экендигибиз дагы ырасталды. Академикалык жана илимий алмашууларды жигердендирүүгө, ошондой эле биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашырууга, жогорку окуу жайлардын, маданий жана илимий мекемелердин ортосундагы байланыштарды кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Биз жаштар менен чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, ошондой эле тарыхый маданий мурастарды сактоого жана элдерибизди жалпы руханий баалуулуктарын илгерилетүүгө багытталган долбоорлорду колдоого дагы макулдаштык. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эл аралык жана аймактык маселелер боюнча дагы пикир алмаштык. Глобалдык жана аймактык күн тартиптеги көптөгөн маселелер боюнча позицияларыбыздын окшоштугу белгиленип, эл аралык уюмдардын алкагында кызматташууну кеңейтүүгө, ошондой эле эл аралык аянтчасында бири-бирибиздин демилгелерибизди колдоого даяр экендигибизди билдирдик. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин толук кандуу мүчөсү катары Монголиянын Евразиялык экономикалык биримдик менен экономикалык интеграциясын колдоого дайым даяр экендигибизди билдирдик. Ушул контекстте биз үстүбүздөгү жылдын июнь айында кол коюлган Монголия менен Евразиялык экономикалык бирдиктин ортосунда
соода келишимди экономикалык өз ара аракеттенүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачкан маанилүү инструмент катары баалай тургандыгыбызды белгилегим келет. Жалпысынан биз кыргыз-монгол көп кырдуу кызматташтыгын мындан ары да чыңдоого дилгир экендигибизди ырастадык. Бизде эки өлкөнүн кызыкчылыктарына жооп берген көптөгөн иш пландар бар. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча кызматташуунун келишимдик укуктук базасын чыңдоого жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда долбоорлорду ишке ашырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Жетишилген бардык макулдашууларды толук жана өз убагында ишке ашыруу өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин ортосундагы достукту жана өз ара аракеттенүүнү мындан ары дагы чыңдоого түрткү берет деп мен терең ишенемин. Урматтуу мырзалар жана айымдар, Монголиянын президенти урматтуу Хурэлсух мырзанын Кыргызстанга мамлекеттик сапары кыргыз-монгол кызматташтыгын чыңдоо жолундагы маанилүү жана тарыхый учуру болору талашсыз. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара достукка жана сый урматка негизделген кызматташуу элдерибиздин бакубат келечеги үчүн мындан ары да өнүгө берет деп мен ишенемин.